камалып кетсем, кыргыздар өз сервисте экинчи сорттогу улут экенбиз деп эсептей берели. Дунган деген сөз үчүн камап ишсе бүгүн. Мисалы булар ансыз деле булар привилегированный состояниеде. Эмнеге Баткен согушуна башкан жок булар? Ушулар мына башка улуттар, вообще башка жок кыргыздар. Кыргыздар бар өлдү ошол, кырылды бар. Кстати, Баткенде эки согуш болду, туурабы? Тажиктер кошулуп. Анда тажик эле тажик деп аттарын, улуттарын айтып, улуттан бери жамандап, сөгүп боктогон киши кылган жок, туурабы? Ошо бийдиги баш болуп сөктү. Анда жандар чыгып кетет, тажик дешет аттарын, баса белешип, оонго чейин чуркаш, бүтүнө ыз чугуш. Эмнеге жөн жай турмушта башка улуттардын атын айта албайбыз? Мисалы ошол Дунган, Уйгурду айтып койгон үчүн баса калып, власть тиги ошол МВД десе. Улон дело козгоп, эмнеге? Мында деген эки жүздүүлүк. Аны айтпай эле койгула, кошулгандар, аттарын айтпай койгула. Анан булардын бирөөсү да басып барган эмес, туурабы? Бирөөсү да баспайт, бирөө да басып эмес. Анан эле жанталашып эле, привилегия требует, өздөрүнүн укуктарын требует, жандары чыгып, WhatsApp группаларда послать этип ушинтип коюп туруп, отуиттешип. Түшүнбөй эле ал сөздү. Мен ал жалпы сөз улутта сөз жок болчу жерден. Бул означает биздин кыргыз улутунун коркок акыбалга алып келген булар, коркута туруп. Сүйлөгөндөн коркуп калганбыз. Баягы 3 Дунган мошенниги боюнча айткан чырдын экспертизасы бүгүн чыкты натыйжасы. Саат 5-те Свердловский РОВДга чакырышты. 47 кабинетке барам буюрса. Анан телефонун айтсам жыйынтыгын айтпай койду. Эми бу жерден эки гана жыйынтык чыгат. Межнациональный розжиг бар деп айтат. Же улуттар аралык розжиг бу жерде жок деп айтат. Жок десе кете бер үйүңө дейт. Бар десе уголовный дело козгоп камап салышы мүмкүн. Анан бул эмнени билгизет эси камап салса? Анткени Кыргызстанда жүрүп, кыргыздар өз элибизде экинчи сорт элбиз, өз жерибизде. Ушундай жыйынтык чыгарып берели анткени билесиңер, ал видеону мен өткөн видеолорду толук түшүндүрүп бергем. Эч кандай жалпы улутка тил тийгизген эмесмин Дунгандарга. 3 мошеннигин айтып койгом. Болгон Дунган деп атап койгом. Дунгане ребята деп, дружественный том болчу. Анан ошондон тиги МВД өзүн дүрөп, жүрөктөрчүп, чоочуп, жүрөктөрчүп, жандар чыгып, экспертиза салып ушинтишти. Эми камаса, камактан корккон ким бар? Эч ким корккон жок. Анан сразу айтып коеюн. Бул ошо межрелигиозный, межнациональный бар күчкө айтып салган. Зона түрмөлөрдө ошолор чогуу турат. То есть в основном шариатчиктер, шариатта ошо исламисттер да, террорчулар, ошолор башчы жердечи. Анан айда шариат менен жашайт, бирине бири черный келесоо закондору жок. Сен ойлогула, мен особенно менин душмандарым, мына черныйларды жамандап арасына түштүң деп. Мен арасына түшпөйт, мен салбайт булар мени. Жүрүшпөйт, коркот өздөрү. Мен кошто террористтерди кошот. Опять барып СИЗОсунда болобу, зонасында болобу, террористтердин арасына кошуп коет баягы. Көнүп калган. Өзүм отуруп чыкканымдан 5 жыл мурда. Арасына кошуп коет. Андыктан жыргабай тургула. Черныйлардын бер жактары калат, мен ошо аркасында отурам. Так что ушундай. Эми 10 жыл мурун аны түшүнөбүз. Тиги Facebook'та мисалы орустар мага кашыны тийишкен да, орус улутундагы балдар, журналисттер тиги булар. Алар менен айтышка келип жеңип салгам. Жеңиши эмне кыйынбы буларды? Жаш образын айтып эле минусун айтсаң жеңилет да. Анда жеңилип, чыңырып чычып барып межнас деп. Ал кезде Атамбаев Путинден корккондо менен камап ийген. Ладно, ал кезде орустардан коркуп койдуңар дейли. Эми какой-то Дуңганын 3 мошенник үчүн камалып кетсем, анда билбейм анда. Кыргызстанда титулдук улутпуз деп айтпай эле коюшкан да. Башкалар бизге башчылыкка минип алган, коркобуз, ошолордун көзүн карап жашайбыз, ошолорго жүрүп жашайбыз деп анда өзүңөр жыйынтык чыгара берди. Ал эми орустар менен айтышып кеткен себебим, мен кедимди бар айтып атпаймынбы? 1916 жылкы кыргыз көтөрүшүндө орустарга каршы империясына чоң ата мотиватор башчылардын бири болуп, пленге түшүп, Сибирге айдалып барып келген. Азаттык сайтында илинип турат, до сих пор илинип турат. Так что гени бар менде. Менде ошо геним үчүн ровно через 100 жыл кийин 2016 жылы мен айтышка кетип орустар менен отуруп барып келдим 5 жыл.